Путин менен Сталин башкарган Орусия кандай айырмаланат? Владимир Путин Кызыл Аянтта массалык спорттук парадтарды өткөрүү идеясын жактырды. Иосиф Сталин да спорттук парадтарды жактырчу. Алар Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин өзгөчө чоң масштабта өтө баштаган. Бул элди согуштан кийинки көйгөйлөрдөн жакшы алаксытчу. Дагы 5 окшоштуктарга токтололу. Биринчи жеңиш парады 1945 жылы орун алган жана жыл сайын 9 майда болуп келет. 2008 жылы Путин парадка оор аскердик техникаларды кайра киргизген. Аскердик даярдык боюнча сабактар 1939 жылдан тартып 1990 жылдары советтик мектептерде өткөн. Алар 2023 жылы мектептерге кайра киргизилген. Сталиндик репрессиялар маалында 1 миллиондон ашык адам атылып, 4 миллиондон ашуун адам гулагтарга жөнөтүлгөн. 2012 жылдан бери 3400гө жакын адам саясий куугунтуктоого туш болду. 1000ден ашуун адам саясий негизде камалган. Сталиндин режимин эске салып, Путиндин башкаруусундагы Орусияда жазуучулар камалып, айрым китептер менен пьесаларга тыюу салынды. Пионерлердин жүрүшү 1922 жылы башталган. Бул жаштарды коммунисттик партиянын катарына акырындык менен киргизүүнү көздөгөн уюм болгон. 2022 жылы Орусияда «Движение первых» деп аталган пионердик жылыштын заманбап версиясы башталган.